Hello everybody. Today we're gonna talk about the tenses and their helping verbs in English. Саламатсыңарбы, англис тілін үйренушілер. Бүгін сіздер менен англис тіліндегі чактарды жана алардын жардамчы этиштерин үйрөнөбүз. Өткөнгү сабакта айткандай, англис тілінде 12 чак бар дедик. Алар кандай экен? Past өткөн, present учур, future келер. Алардын 4 абалы бар: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Ушул 4 абалды 3 чакка көйтсөк 12. Англис тілінде 12 чак бар экен. Past simple, present simple, future simple, past continuous, present continuous, future continuous. Past perfect, present perfect and future perfect. Past perfect continuous, present perfect continuous and future perfect continuous. Эми ушул 12 чактын 12 ар бир чактын өзүнүн жардамчы этиш болот. Анда эмесе 12 чак болсо 12 жардамчы этиш болот. Жардамчы этиш жөнөкөй этиштен айырмаланып, мааниге ээ болбойт, жөн эле чакты, убакытты көрсөтөт. Ошол 12 чактын жардамчы этиштерин үйрөнүү үчүн мен сиздерге бир канча подсказка берем. 3 эле подсказка бар. Ошолорду колдонуп чактарды оңой эле жаттап алсаңыздар болот. Мисалы, continuous деген сөздү көрсөңүздөр, дайыма ал жерде be plus ing, be кошулган ing болот. Канча жерде бар? Continuous 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жерде be plus ing болот. Андан сырткары perfect'ти көрсөңүздөр, дайыма have plus past participle болот. Perfect деген жерде have plus past participle. Past participle англис тилинен котолганда этиштин 3-чү формасы болот. Мисалы, go десек, go биринчи форма, gone went экинчи форма, gone үчүнчү форма. Past participle of go is gone. Ал perfect канча жерде бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жерде, могул жерде have plus past participle болот экен. Андан сырткары future дайыма эмне менен башталат? Дайыма will менен башталат. Көргөнүздөй will. Канча future бар? 1, 2, 3, 4. 4 жерде тең will болот экен. Эми ар бир чактын өзүнүн жардамчы этиштерин айта кетсек, биринчи чак past simple, бунун жардамчы этиши эмне? Did or ed. Did or ed. Did же ed болот. Ed окончание, did жардамчы этиш. Present simple'дын жардамчы этиши бул do, does, as. Do, does, as. Көргөнүздөрдөй, future'дыкы бул жерде подсказкабыз бар. Жөн эле эмне болот экен? Will. Экинчи абалга өтсөк, continuous абалына өтсөк, past continuous деген чактын жардамчы этиши be plus ing'ни алабыз. Өткөн формасына коебуз. Be'нин өткөн формасы эмне? Was, were plus ing. Was, were plus ing. Ошол эле be'ни азыр present continuous учур формасына койсок, учур чак формасына койсок, анда кандай болот? Be'нин учур чактагы формасы am is are plus ing. Am is are plus ing. Көргөнүздөрдөй, am is are бул be'нин учурку формасы, бул өткөн формасы. Эми келер формасын алыш үчүн бизде will бар. Will'ден кийин биз дайыма base form деп коет, жөнөкөй формасын колдонобуз. Future continuous'тун жардамчы этиши future continuous жардамчы will be plus ing. Көргөнүздөрдөй, will бул жерден келди, will, be plus ing бул жерден келди. Will be plus ing. Кийинки чактын жардамчы этишини билиш үчүн подсказканы карайбыз. Have plus past participle. Бул have'дин өткөн формасы кандай болот? Өткөн формасы had болот. Had plus past participle. Plus деген кошуу дегенди билдирет. Had plus past participle. Past participle дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул этиштин 3-чү формасы. Кийинки чак present perfect. Present perfect'тин жардамчы этиши бул have plus past participle учур чагы. Анда ал кандай болот? Have has plus past participle. Have has. He, she, it'ке has дегенди колдонобуз. Future perfect'тин жардамчы этишин билиш үчүн подсказканы карайбыз. Will бияк келет, андан кийин have plus past participle perfect. Экөөнү кошкондо бул жерде will have plus past participle болот экен.
Көргөнүздөр will бияктан келди have plus past participle. Кийинки абалды айтсак, бул perfect continuous. Perfect continuous бул чактын аты past perfect continuous. Бул жердеги жардамчы этишти алыш үчүн perfect могул жердеги подсказканы алабыз, андан кийин continuous бул жердегини алабыз, экөөнү кошобуз. Кошуш үчүн have'дин өткөн чагы had, past participle үчүнчү форма. Үчүнчү форма be'нин үчүнчү формасы been болот, андан кийин plus ing. Ошону көрсөк, анда эмесе бул жердеги past perfect continuous'тун жардамчы этиши had been plus ing. Present perfect continuous бул да ошондой эле perfect'тики have, анан past participle менен be'ни кошулат been, анан ing кошсок have has been plus ing. Көргөнүздөр have has been plus ing болот экен бул жерде. Кийинки чакт бул future perfect continuous. Future perfect continuous future'дун подсказкасы will, perfect'тики have plus past participle, ал эми continuous'тики болсо be plus ing. Ошол үчөөнү бул жерге кошсок, анда биз эмне болот экен? Ушул future perfect continuous'тун жардамчы этишини билебиз. Ал кандай болот? Will have been plus ing. Will have been plus ing. Will'den кийин эч качан башка форма колдонбойбуз. Has болбойт бул жерде, могундай. Же had болбойт. Will'den кийин дайыма базовый форма колдонобуз. Have. Will have been plus ing. Көргөнүздөр жардамчы этиштер булар мааниге ээ эмес. Бул жардамчы этиштер мааниге эмес. Булар бир гана убакыт, чакты көрсөтөт. Ошон үчүн эгер жардамчы этишти ушул график менен чогуу жаттап алсаңыздар, аттарыны жардамчы этиш чактардын аттары жардамчы этиш чогу менен сиздерге бул сүйлөмдөрдү курганга, сүйлөмдөрдү жазганга жардам берет. Дагы бир жолу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Take it easy. Bye.